Кайсы кызматта иштейсиз? Жок, маған мындай микрофонго эмес, мындай айтып коюңуз. Я. Эмне болуп иштейсиз? 2 жылдан бери иштеп атасыз, 2,5 жылдан бери удостоверение бербейт. Кантип удостоверение албай иштеп атасыз? Şu oturup koydum onu. Geliniz. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2 метр жерди кастада бардык нерсе тендер менен болуп калды. Аким, өкмөттө эч кандай полномочия жок, акча жок. Элдин ишени менен чыгып калды. Не себептен? Бардыгы бизнесмендердин колуна өтүп кетти. Бул боюнча Терекс айда да сизге айттым эле, тендер боюнчачы. Анан кызматтык күбөлүктөр да сырткы эмес деп коет, корочкасы. Бул тендер менен берилет экен. Ал болмоюнча бере албайбыз деп айтты. Ошол себептен кызматтык милдеттерди аткарууга тоскоолдуктар жарылып атат. Удостоверение жокчу. Түшүндүм. Мен бул эми кандай деп айтсам болот? Сөз да жетпейт да бугачы. 2,5 жылдан бери ушу мамлекеттик кызматта иштеп атат, анан удостоверение ала албайт. Турдуңбу? Приказ чыкты, эртеси күнү алышың керек. Ошол түнү алышың керек болчу удостоверенияны. Бул боюнча териштиребиз. Териштирип туруп анан кийин элге жарыя кылабыз.